тапкан тапалак ойнойбуз. Эне өз иши менен алек болот. Бала болсо өз бөлмөсүнө барып бир типтеги оюнчуктарды ордуна коюп келет да апасына кайрылат. Апасы баласынын кандай оюнчуктарды чогултканын табышы керек. Лего, карандаш, солдаттар. Эгер апасы таппай калса, балага упай берилет да ал кайрадан бөлмөсүнө барып жаңы топ оюнчуктарды жыйнап кайра келет. Бала өзүн бульдозер сезип, жердеги таштандыларды чогултуп жүргөндө элестетсе болот. Же болбосо куурчактарды оюнчук таксиге отургузуп алып, үйлөрүнө жеткирүү мүмкүн. Килемде чачылып жаткан майда оюнчуктарды кандайдыр бир жаныбарга окшоп чокуп, чогултуп кызыктырса болот. Же болбосо оюнчуктарды сорттогон робот боло калуу мүмкүн. Же тазалыктын күчү таштанды монстрлар менен күрөшүп жаткандагыдай ойносо. Чаң соргуч тамакты талап кылган укмуштуу жаныбар катары көрүп, аны күн сайын тамактандырып туруу керектигин, же бут кийим жылкыга окшогон жаныбар катары кабыл алып, аны күндө жууп, щетка менен тазалап туруу керектигин элестетсе, коркутуу же шартка салуу жок эле үй жыйнаштырса болчудай. Мында башкысы сыйлыктар жөнүндө унутпаш керек. Приз катары таттууларды белек кылып, же топтолгон упайларга жараша дем алыш күндөрү оюн зоок, көңүл ачуучу борборго алып барса болот. Мында оюндар балдарга өз оюнчуктарын ордуна коюуну адатка айлантууга жардам берет.